Саймадан жаңы премиум тарифы. Секундасына 300 мегабитке чейинки интернет. 220 ашуун телевизиондук канал. Кинотеатрлар, Этномедиа, Премьер, Море ТВ, Стар, О кино. Айна болгону 1180 сомго. ТВ приставка АКСС. Эң сонун тариф. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат, өзүңүз. Кандай жүрөсүң? Баары жакшы, рахмат. Машыгуулар кандай болуп атат? Машыгуулар азыркы учурда абдан жакшы. Буйруса бойго настрой. Беттешке настрой жакшы буйруса. Жакында беттешиң болуп турбу? Ооба, 25 июнь Гүлчө шаарында болот буйруса. Беттешке дайындыктар кандай болуп атыр? Беттешке дайындыктар абдан жакшы. Негизи мен май учурунда урушайын дегем. Соперницам келбей тилекке каршы жылып кетти, ошол себептүү ошодон бери эле жакшылап тренировка кылып даяр болуп турабыз, качан бой чыгат деп. Демек азыр деген байкашыш боюнча UFC 46 эмелешинде башкы беттеште экенсиң, Ооба. Анан болгондо дагы чемпиондук куручун. Буга чейин бул организацияда 2 жолу беттеш өткөрдүң, анан рекорд көрсөткүчүң дагы өтмөдү. Анан ортодо баягы өзүң айтып атпайсыңбы? Менин баягы атаандаштарым тилекке каршы менден баягы отказ берүүгө туура келип калды деп. Бул эмнеден улам деп ойлойсуң? Балким сен даярдыгың жакшыбы же атаандаштарың сенден баягы алсызыраак бекен? Билбейм, эмне үчүн антип отказ кылышканын. Сен ал атаандаштарыңы коюлгандан кийин изиндеп анализ издеп көрдүңбү? Азыркы атаандашымбы? Жок, мурдагыларды. Мурдагыларды ооба, мартта урушайын деген атаандашымы көрдүм. Анан ага дагы жакшы настрой алып бойго чыгайын деген үмүт болчу. Анан тилекке каршы келбей калып, бой отмена болуп, ошентип бойдо болбой калды. Майдагыда да ошондой. Май учурунда дагы ошондой болду. Акыркы беттешиң декабрь айында болуптур Бишкекте. Андан бери кандай машыгуулар болуп атат? Байкасак баягы залдарды дагы алмаштырып жатыпсың, Ошол беттешимен кийин эле көп мындай бат-баттан эле урушайын дегем негизичи. По идее уже 2 бойго чыгып коюшум керек эле да. Анан тилекке каршы ушинтип соперница жок болуп, көбүрөөк ушинтип жүрүп калдым. Ошо буйруса 25 июнь бул беттеш болот деген үмүттөмүн. Ошол. Жакшы, эми ошол 25 июнда боло турган беттешиң тууралуу сүйлөшөлү. Атаандашың ким экенин кандай тааныдың? Аны менен буга чейин баягы сүйүүчүлөр арасында беттеш көрдүң беле? Атаандашымды биринчи жолу көрдүм өткөндө сүрөттөн. Мындай тааныбайт экем. Буйруса жакшы үмүттөмүн. Поездди алабыз деген үмүттөмүн. Ошол. Жакшы, анан сен жергеңде, сен мекениңде болуп жаткан турбайбы? Ооба, башында Кызыл Кыяда болот деп аткан, анан Гүлчө шаарында десе абдан сүрдөндүм. Анткени ал жакта мен өзүм Гүлчө шаарынан болом, Алай районунун. Чынын айтсам абдан кубанычтамын жана абдан сүрдөнүп турам. Эми азыркы учурга чейин. 25-нде эми жалпы сен өзүң мекендештериң, өзүң жердештериңдин арасында ошол күнү сен менен кандай беттеш күтөбүз? Сен оюң боюнча ал беттешке анализиң кандай? Канчанчы раундга чейин беттеш алып барасың? Жана күрөшүү абалындабы же бутка туруудабы же нокаут кылайын деген ойлоруң барбы? Ушулар тууралуу. Ооба, Гүлчө шаарында болот. Буйруса жакшы бой көргөзөм деген үмүттөмүн. Анан айта албайм канчанчы раундда аны утам депчи, же биринчи же экинчи буйруганы, бирок болушунча утканга аракет кылам. Жакшы, эми ошол беттештен кийинки
пландар дагы барбы, эгерде UFC организациясында чемпион атала турган болсоң, андан кийинки сенин кадамдарың кайсы жактан көрүп калышыбыз мүмкүн? Азыркы учурда анын жөнүндө деле ойлобопмун, анткени азыркы учурда только ошол UFC беттешин ойлоп жатам, куруу үчүн чабышам депчи. Кийинки пландарды буйруса көрөсүздөр. Жакшы. Анан атаандашың дагы бир эскертип өтөлү. Казакстандык Салман Жасмин деген буга чейин профессионалдар арасында бир жолу беттеш өткөрүп жеңип алыптыр. Алны негизи изилдеп көрдүңбү? Же изилдеп деле көрбөдүңбү? Эми ачыгын айтканда анча деле изилдеген жокмун. Мондай Кандай деле изилдебей эле мындай демек рекорду бир нөл болсо оңойлоп атам деген ишеничтер бар. Андай деле ишенич жок, бирок мындай көрүп көрдүм изилдеп кичине. Бирок ал жөнүндө анча деле мындай информация жок экен, ошол себептүү бой учурунда көрөбүз эми кандай экенин. Сиздерди Гүлчөө шаарында Борбордук стадионунда 25 июнь UFC 46 турниринде сиздерди чакырабыз. Ал жакта мен өзүм күчүмдү сынаймын жана келип кыргыз мушкерлерин колдоп кетиңиздер. Жакшы, рахмат. Кыска нуска маек туруп берген үчүн рахмат. Эми буюрса алдыңкы убакта сага ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз элин кубантып, чемпиондук курду, өзүбүздүн мекенибизди алып каласың деген ишеничтебиз. Рахмат.